Саламатсыңар балдар. 6 класстын математика предметине арналган кезектеги теле сабагыбызды баштайбыз. Балдар, бүгүнкү сабагыбызда өтүлө турган тема төмөндөгүдөй. Сабактын темасы коэффициент, окшош кошулуучуларды топтоо. Сабагыбыздын жүрүшүндө төмөндөгүдөй түшүнүктөргө ээ болобуз. Коэффициент түшүнүгү менен таанышабыз. Туйтмалардагы окшош кошулуучуларды топтоо кандай аткарылаарын үйрөнөбүз. Ошондой эле окшош кошулуучуларды топтоо боюнча көнүгүүлөрдү иштейбиз. Демек балдар, биз бүгүнкү сабагыбызда коэффициент, ошондой эле окшош кошулуучуларды топтоо деген тема менен таанышат экенбиз. Дегенде коэффициент түшүнүгүнө бир аз токтололу. Коэффициент бул берилген туйтманын сан көбөйтүүчүсү болуп эсептелинет. Бизге мисал үчүн 3 туйтма берилсин. Алар 25а, экинчи туйтмабыз минус 45xy, үчүнчү туйтмабыз 1001a бөлүнгөн b. Демек ушул 3 туйтманын сан көбөйтүүчүсүн таап көрөлү. Албетте булар биринчи туйтмада көбөйтүү амалы бар экен жакшы билебиз, ал жазылбаарын бизге белгилүү. Ошондой эле экинчи туйтмада 45 саны x өзгөрмөсүнө көбөйтүлүп турат, бирок көбөйтүү амалы жазылбайт. Үчүнчү көбөйтүү амалы x жана y өзгөрмөлөрүнүн арасында бар деп түшүнөбүз. Ал эми үчүнчү туйтмадагы 1001 санны a санына көбөйтүлүп турат. Ошондой эле бөлүнгөн b санына же болбосо b өзгөрмөсүнө бөлүнүп турат экен. Демек, бул 3 туйтмада сан көбөйтүүчүлөр булар 25, минус 45, 1001. Мындан бул 3 сан көбөйтүүчүсү болуп эсептелинет. Жогоруда көрүп турганыңардай, берилген туйтмадагы сан көбөйтүүчүсү бул ошол туйтманын коэффициенти болуп эсептелинет экен. Демек, биринчи туйтма 25а туйтмасынын коэффициенти 25 саны, экинчи минус 45xy туйтмасынын коэффициенти минус 45. Үчүнчү туйтмабызда балдар, бул 1001a бөлүнгөн b туйтмасында коэффициенти бул 1001 экен. Демек балдар, туйтманын коэффициенти деген ошол туйтманын сан көбөйтүүчүсү аталат. Мисал үчүн, туйтманын коэффициентин тапкыла. Бизге төмөндөгүдөй туйтма берилсин. Биринчи минус 15-тен 7 bxy. Демек бул туйтма. Бул туйтманын биз коэффициентин табыш үчүн дегенде бул туйтманын сан көбөйтүүчүсүн табышыбыз керек. Ал кайсы? Албетте бул минус 15-тен 7. Демек, минус 15-тен 7 бул ушул берилген минус 15-тен 7 bxy туйтмасынын коэффициенти болуп эсептелинет экен. Албетте балдар, коэффициент бул ар дайым сан түрүндө берилет. Ошондой эле тамга түрүндө берилген коэффициенттер дагы бар. Биз сан түрүндөгү берилген туйтманын коэффициентине токтолобуз. Экинчи мисал. Минус 2a көбөйтүлгөн 6b. Бул жерде балдар сан көбөйтүүчүлөр экөө болуп турат. Алар минус 2 жана 6. Демек, кайсынысы бул туйтманын коэффициенти болушу мүмкүн? Бул туйтманын коэффициентин кантип табабыз деген суроо пайда болот. Ал үчүн биз ушул сан туйтмаларды көбөйтүп жазабыз. Демек, минус 2 санын 6 санына көбөйтөбүз. Андан кийин калган өзгөрмөлөрдү көбөйтүп жазабыз. Демек, аб өзгөрмөсүн жазабыз. Анда бул сан көбөйтүүчүлөр көбөйтүндүсү минус 12-ни берет. Анткени минус 2 санын 6 санына көбөйтсөк, минус 12. Демек, минус 12 аб деген туйтмага өзгөрүп кетет экен берилген туйтмабыз. Анда берилген туйтманын коэффициенти минус 12 экен. Үчүнчү мисалды карап көрөлү. Бул жерде балдар 3
көбөйтүүчүнү көрүп турабыз. Бул 3 көбөйтүүчүдө дагы ар биринде сан көбөйтүүчү бар. Алар биринчи минус 3x көбөйтүүчүсүндө минус 3 деген сан көбөйтүүчүсү бар. Экинчи 7y көбөйтүүчүсүндө 7 деген сан көбөйтүүчүсү бар. Үчүнчү минус 2 сан көбөйтүүчүсүн көрүп турасыңар. Бул дагы ушул берилген туюнтманын үчүнчү көбөйтүүчүсү болуп эсептелинет. Демек биз айттык, жогорку экинчи мисалдагыдай эле бул туюнтманын коэффициентин табууда сан көбөйтүүчүлөрүн көбөйтүп жазабыз дедик. Минус 3 санын 7 санына көбөйтөбүз. Жана үчүнчү сан көбөйтүүчү бул минус 2. Анда минус 3 көбөйтүлгөн 7 көбөйтүлгөн минус 2. Андан кийин өзгөрмөлөр же болбосо тамгалар x, y көбөйтүү түрүндө жазылат. Демек, мында кашанын ичиндеги сандардын көбөйтүндүсү биринчи минус 3 санын 7 санына көбөйтсөк минус 21, туурабы балдар? Андан кийин минус 21'ди минус 2 санына көбөйтө турган болсок, бул оң сан 42 деген сан келип чыгат. Демек, 42 x, y болот экен. Анда бул берилген туюнтманын коэффициенти 42 болуп эсептелинет экен. Эгерде берилген туюнтмада сан көбөйтүүчүсү берилбесе, анда кандай аныкталат? Карап көрөлү. Эгерде туюнтманын коэффициенти 1 болсо, анда ал жазылбайт. Мисал үчүн 1 a, b, c, d деген туюнтма берилсе, бул туюнтманын сан коэффициенти же болбосо коэффициенти бул 1. Демек 1 жазылбайт экен балдар. Башкача айтканда a, b, c, d туюнтмасы өзү гана жазылат экен. Ошондой эле экинчи, эгерде туюнтманын коэффициенти минус 1 болсо, анда анын ордуна минус белгиси гана жазылат экен. Мисал үчүн, жогорку туюнтмадагыдай эле минус 1 a, b, c, d деген туюнтма берилсе, бул туюнтманын коэффициенти көрүп турганыңардай бул минус 1. Коэффициенти минус 1 болсо, ал жазылбайт, анын ордуна минус белгиси гана жазылаарын бизге көргөзүп турат. Демек, минус a, b, c, d деген туюнтма менен гана жаза алат экенбиз. Демек балдар, биз коэффициент деген түшүнүк менен таанышып алдык. Ал коэффициентти туюнтмада кантип табууну үйрөндүк. Ошондой эле балдар, мен силерге ушул коэффициент тууралуу төмөндөгүдөй суроо берейин. Суроо: туюнтманын коэффициентин тапкыла. Демек бизге a көбөйтүлгөн 12'den 1 көбөйтүлгөн минус 36 b деген туюнтма берилиптир. Эми ушул туюнтманын коэффициентин тапкыла. Жооптор: биринчи минус 3, экинчи минус 4, үчүнчү 4, төртүнчү 3. Туура жообун тапкыла. Туура жообу бул биринчи жооп туура экен. Башкача айтканда минус 3. Келгиле текшерип көрөлү. Берилген туюнтмабызда биринчи көбөйтүүчүсү a, анын астында 1 деген сан бар экенин жогоруда айттык. 1 бул жазылбаары бизге белгилүү. Демек, бул жерде 3 көбөйтүүчү бар экен. Алар 1a, 12'den 1, үчүнчү минус 36 b экен. Эми сан көбөйтүүчүлөрү бул 1, 12'den 1, минус 36 экен. Биз бул туюнтманын коэффициентин табыш үчүн сан көбөйтүүчүлөрүн көбөйтөбүз дедик. Же болбосо бул туюнтманы жөнөкөйлөтөбүз. Демек, буларды көбөйтө турган болсок, 1'ди 12'den 1'ге көбөйтөбүз. Андан кийин минус 36 санына көбөйтөбүз. Жана берилген өзгөрмөлөр дагы көбөйтүү түрүндө жазылат. Анда кашанын ичиндеги 12'den 1'ди 1'ге көбөйтсөк, бул 12'den 1 өзү келип чыгат. 12'den 1'ди минус 36'га көбөйтө турган болсок, анда ал минус 3'кө барабар болот.
жана биздин a, b өзгөрмөлөрүбүз көбөйтүү түрүндө жазылат. Мындан a көбөйтүлгөн 12ден 1 көбөйтүлгөн минус 36b туюнтмабыз минус 3ab деген туюнтмага өзгөрүп кетээрин көрдүк. Эми мына бул жерден берилген туюнтманын өзгөрүүсүнөн биз анын коэффициентин тапсак болот. Ал минус 3 экендиги көрүнүп турат. Демек балдар, мынакей коэффициент жана туюнтманын коэффициентин биз кантип табууну үйрөндүк. Ошондой эле биздин темабыздын экинчи жарымы бул окшош кошулуучуларды топтоо болуп эсептелинет. Анда эмесе төмөндөгүдөй туюнтма карайлы. Бизге төмөндөгүдөй туюнтма берилсин. 4a кошулган 5a кошулган b. Бул туюнтма 3 кошулуучудан турарын көрүп турабыз. Же болбосо алгебралык сумма деп дагы айтсак болот. Эми бул туюнтманы кантип жөнөкөйлөтөбүз? Ал үчүн балдар, бул туюнтмадагы окшош кошулуучуларды табышыбыз керек. А дегенде окшош кошулуучу эмне, мен силерге ошону айта кетейин. Мисалы үчүн 4 алма болсо, ал алмага биз 5 алманы кошобуз деп элестетели. Мына бул алмалар негизинен заттык жагынан окшош. Ошондой эле түзүлүшү жагынан дагы булар окшош. Ошондуктан булар алма деген атка ээ. Эми 4 алманы 5 алмага кошо турган болсок, өзүңөр билгендей эле бул 9 алманы бизге берет. Демек, бул окшош жемиштерди кошсок, ошол жемиштердин өздөрү келип чыгат экен. Ошондой эле 2 алмага биз 1 бананды кошо турган болсок, бул жемиштер балдар бири-бирине окшош эмес. Анткени биринчиси алма, экинчиси банан. Демек, алар бири-бирине окшош болбогондуктан бул 2 алма 1 бананды бизге берет. Ошондой эле биздин туюнтмабызда балдар 4a кошулган 5a кошулган b да окшош кошулуучуларды табуу жогорку биздин турмушубуздагы көрсөткөн мисалдан айтсак болот. Бул 4a кошуу 5a бири-бирине окшош. Тамгалары бирдей болгон кошулуучулар окшош кошулуучулар деп аталат экен. Буларды кошууда кантип кошобуз? Мында 4a менен 5a'ны мен көк түс менен жазып алдым, анткени булар окшош кошулуучулар. Андан кийин b өзгөрмөсү бул башка өзгөрмө. Аны мен жашыл түс менен белгилеп алдым. Эми мында көк түс менен берилген a өзгөрмөлөрүнөн түзүлгөн бул кошулуучуларды кошо турган болсом, аларды кантип кошомун? Албетте, аларды жалпы көбөйтүүчүнү кашаан сыртына чыгаруу жолу менен кошо аламын. A өзгөрмөсүн кашаан сыртына чыгарсам, анда кашаанын ичинде 4 кошулган 5 сандары калат. Жана кошулган b өзгөрмөсү. Кашаанын ичи бизге 9ду берери түшүнүктүү. Анда a 9 кошулган b болот. Мында a 9ду биз орун алмаштыруу касиетинин негизинде 9a деп жазып алсак болот. Анда биздин туюнтмабыз 9a кошулган b туюнтмасына өзгөрүлдү. Демек балдар, биз окшош кошулуучуларды топтоону карадык. Ошондой эле балдар, берилген туюнтмада окшош кошулуучулар берилсе, тамгалары окшош болсо, тамгаларын калтырып, алардын коэффициенттерин кошсок, анда бул кошуу окшош кошулуучуларды топтоо болуп эсептелинет экен. Анда төмөндөгүдөй мисалдарды иштеп көрөлү. Окшош кошулуучуларды топтогула. Биринчи, 7a кошулган 11a минус 9. Мынакей балдар, көрүп турганыңардай, бул кошулуучулар окшоштугун бизге түшүндүрүп көргөзүп турат. Башкача айтканда, биринчи кошулуучу 7a бул a өзгөрмөсү көрүнүп турат. Экинчи кошулуучуда 11a да дагы a өзгөрмөсү же болбосо a тамгасы бар экенин көрүп турабыз. Үчүнчү кошулуучуда минус 9a бул дагы a өзгөрмөсү бар экендигин көргөзүп турат. Демек, булар бир гана айырмасы коэффициентинен гана айырмаланып турат. Эми буларды кошууда биз бөлүштүрүү касиетинин негизинде же болбосо
Жалпы көбөйтүүчү кашанын сыртына чыгаруунун негизинде а өзгөрмөсүн чыгара берсек, анда кашанын ичинде 7 кошулган 11 минус 9 сандары калат экен. Анда бул бизге кашанын ичи 9 деген санды берет. Анткени 7-ни 11ге кошсок 18, 18ден 9'du алсак 9, анда 9а калды. Демек, биринчи мисалда окшош кошулуучуларды жыйнадык же болбосо топтодук. Экинчи мисалыбыз Б кошулган С кошулган 16С. Эми бул экинчи туйунтмабызда окшош кошулуучулар бул экинчи кошулуучу жана үчүнчү кошулуучу. Анткени экинчи кошулуучуда тамгасы же болбосо өзгөрмөсү С, үчүнчү кошулуучуда дагы С болуп турат. Демек, буларды топтойлу. Ал үчүн биринчи кошулуучунун өзүн жазабыз. А дегенде биринчи кошулуучуну жашыл түс менен белгилеп алдым, анткени ал экинчи жана үчүнчү кошулуучуга окшош эмес. Андан кийин экинчи жана үчүнчү кошулуучуларды башка бир түс менен белгилеп алдым. Ошондой эле балдар, экинчи кошулуучунун коэффициенти 1 экендиги бизге белгилүү. Эми бул жерде экинчи жана үчүнчү кошулуучуну топтой турган болсок, буларды кантип топтойбуз? Сны кашанын сыртына чыгарып жиберемин. Анда кашанын ичинде 1 кошулган 16 калат. Барабар Б кошулган кашанын ичи 1'ди 16'га кошсом ал 17, сыртында С менен 17С. Демек, биздин туйунтмабыз Б кошулган 17Сга өзгөрүп кетти. Үчүнчү мисалыбыз минус X минус 10 кошулган 6Y кошулган 1,6X. Демек, бул жерде бул туйунтмадагы окшош кошулуучуларды биринчиден аныктайлы. Алар кайсылар? Биринчи кошулуучу менен төртүнчү кошулуучу окшош, анткени алардагы өзгөрмөлөр бирдей болуп турат. Ошондой эле экинчи кошулуучу бул сан, үчүнчү кошулуучу бул Y өзгөрмөсү бар кошулуучу болуп эсептелинет. Демек, булар бири-бирине окшош эмес. Анда эмесе биринчи кошулуучу менен үчүнчү кошулуучуну мен топтойн. Топтоодо X. Буларды ар бирин кашага алып жазамын. Андан кийин экинчи жана үчүнчү кошулуучуларды жаза турган болсом, мында кашанын ичинен X өзгөрмөсүн чыгарып жиберсем, кашанын ичинде минус 1 кошулган 1,6 сандары калат. Андан кийин үчүнчү жана төртүнчү кошулуучуларды жазайын. Алар 6Y минус 10. Анда кашанын ичи бизге канчаны берет? Кашанын ичи бизге 0,6 берет. Кашанын сыртында X менен 0,6X кошулган 6Y минус 10. Демек, балдар, мынакей окшош кошулуучуларды жыйноо жөнүндө тааныштык. Алар кандай аткарылат экен? Туйунтмадагы окшош кошулуучулардын коэффициенттерин кошуу менен аткарабыз. Анда эмесе мен силерге төмөндөгүдөй суроо берейин. Суроо: окшош кошулуучуларды топтогула. 18m минус n минус m минус 56n кошулган 9,8. Мына ушул туйунтмада окшош кошулуучуларды топтогула. Андан кийин төмөнкү жооптор менен салыштырып көргүлө. Биринчи 19m минус 57n кошулган 9,8. Экинчи 17m минус 57n кошулган 9,8. Туура жообу кайсыл жооп болушу мүмкүн? Туура жообун айта берейин. Бул экинчи жооп туура. Башкача айтканда 17m минус 57n кошулган 9,8. Келгиле текшерип көрөлү. Биздин берилген туйунтмабызда окшош кошулуучуларды таба ала дегенде, булар биринчи кошулуучу менен үчүнчү кошулуучу окшош, анткени аларда m өзгөрмөсү бар. Ошондой эле экинчи кошулуучу менен төртүнчү кошулуучу окшош, анткени аларда n өзгөрмөсү бар. Ал эми бешинчи кошулуучу бул сан болуп эсептелинет. Демек, биз биринчи кошулуучу менен үчүнчү кошулуучуну топтойлу. Мынакей аларды өзүнчө кашаага алып жазайын. Кошулган жана экинчи кошулуучу менен төртүнчү кошулуучуну топтой турган болсом, анда кашанын ичинде минус n минус 56n болот. Жана акыркы 9,8
санын кошуп жазамын. Андан кийин биринчи кашанын ичинен мен м өзгөрмөсүн чыгарып жиберем. Ошондой эле экинчи кашадан минус n өзгөрмөсүн кашанын сыртына чыгарып жиберем. Анда бизде кандай болуп калды? Кашанын ичинде 18 минус 1, экинчи кашада 1 кошулган 56. Биринчи кашадан 17 саны чыгат. Астындагы m өзгөрмөсү менен 17m минус экинчи кашадан 57 экенин байкайбыз. Анда минус 57n болот. Үчүнчү кошулуучубузда бул 9,8 саны калат экен. Демек, жооп менен салыштыра турган болсок, жооптор бирдей. Демек, биз тапкан жооп туура. Демек, балдар, биз бүгүнкү сабагыбызда коэффициент жана ошондой эле окшош кошулуучуларды топтоо деген түшүнүк менен тааныштык. Анда эмесе балдар, келерки сабакка чейин саламатта калгыла.